Бул боюнча азыр өз-өзүнчө окууга добушка коюлат, бирок биз Билим берүү министрлиги менен жумушчу топ биргелешкен долбоорду иштеп чыкты. Мына дем алыш күндөрү да отурду, түнү күнү иштеди, азыр бир пикирге келдик. Билим берүү министрлиги чын эле айрым маселелер боюнча каршы болду. Булар болбойт, азырынча эрте деп. Биз ошонун баарын эске алдык. Туура, мына силер айткан сын пикирлер туура деп, көп маселелер боюнча ушу билим берүү министрлиги айткан маселелердин дээрлик 90% мындай эске алынып, ошондон кийин бир пикирге келип, мындай бир документ иштеп чыктык да. Экинчи окууда бир эле мыйзам алып келебиз комитетке. Жана биргелешкен долбоору бар азыр. Но меня интересует позиция Министерства образования. Аппарат, таблону берип Я коюңуздар. молчу, а время идет. Суроо бере бериңиз, таблону ачып коюңуздар. Гүл Ахматулловна, извините, пожалуйста, я прослушал. Можете еще раз повторить? Меня интересует позиция вас. Вот мы за какую, как говорится, концепцию, сейчас вот вопрос стоит, почему вот нельзя было до сегодняшнего слушания, то есть для того, чтобы вынести этот законопроект, каждый выносит свой законопроект. И мы должны проголосовать за каждый. Это получается, если чей-то не пройдет законопроект, то получается только единый один пройдет. Получается или Министерство образования, или получается нашей группы. Гүл Ахматулловна, бул боюнча биз комитетте талкуулаганда да сүйлөштүк. Азыр Жанар Кубанч айткандай көп маселелер боюнча биз талаш тартыш аркылуу бир консенсус, компромисске келгенге аракет жасадык. Ну тогда кто-то должен снять свой законопроект, за единую концепцию примем, а потом уже вы согласительно и во втором чтении принесете уже нормально, не так, как сейчас. Вот сейчас вот стоит о том, что процедурно, да, мы должны за каждый проголосовать. И какой-то не пройдет. И тот, как говорится, который не пройдет, он тогда вообще не должен заложиться в основу, понимаете? И в согласительной комиссии он не должен быть. Гүл Ахматулловна, мен туура түшүнгөн болсом, мен эми сиздердин регламентти анча билбеймин. Бирок ушундай деп түшүндүрүштү. Биринчи окууда концепциясы экөө тең жактырылып, анан чечим экөөнү экинчи окууга бир мыйзам кылып алып келесиңер деп айткандыктан биз ошого макул болдук. Бирок учурда биз азыр экөөнүн бириктирилген вариантын иштеп дээрлик бүтүп калганбыз. А с чем вы точно не согласитесь? Скажите тогда, вот предложенный законопроект именно депутатов, группы депутатов. Конкретно вот вашу позицию, с чем конкретно вы не согласитесь? Озвучьте сейчас. Мен азыр эле айтып бердим, эки позиция боюнча. То есть это уже вопрос принципиальный, да? Эми балдардын ден соолугу болгон жерде сертификатты алышы керек деп айтып атабыз да, сөзсүз түрдө. Кандайдыр бир сертификациядан өтүш керек да, тарбиячы жок дегенде. Ушул маселелер боюнча. Анан ваучер боюнча дагы биз этап менен деп айтып атабыз, буга биздин демилгечилер дагы макул болушкан. Пилот аркылуу көрүшүбүз керек деп. Рахмат, все, спасибо, нет вопросов. Рахмат, биринчи микрофон. Аппарат күйүс бергилеби? Ишеним фракциясы Ормонов. Урматтуу депутаттар, эки мыйзамды бириктирип, бир концепция алып келишсин. Азыр бизди экөөнү тең карагыла, анан кийин кандай өтөт деп ортого койбойчу. Билим берүү балдарга бул жөнөкөй маселе эмес. Ушул билим берүү системасында иштеп, ушул маселени толук түшүнгөндөр менен чогуу тактап алып келгени жакшы азыр. Гүл Ахматулловну мен колдоп кетет элем. Азыр мына канча киши жазылдык, экөөнү ар кандай суроо берип олтурбай, алып келишsin чогултуп бир нерсени, бир мыйзамды. Биз почти бүтүп калдык, анан бүтө элекпиз. Мындай болбойт да. Мен сунуш кылам азыр ушул эки тарап тең чогуу акылдашып туруп бир мыйзамды алып келишsin. Мен жооп берип коеюнчу, Нурбек Нурович. Регламенттин 50 беренесинде 5 пунктун карасаңыздар жазылып турат. Мыйзамдардын альтернативдүү долбоорлору болгон учурда жооптуу комитетларды бир эле учурда карайт жана жогорку кеңешке бир мыйзам долбоорун кабыл алууну жана калгандарын четке кагууну же болбосо бардык мыйзам долбоорун бириктирүүнү же четке кагууну сунуштайт. Бириктирүүнү же четке кагууну бирөөсүн, экөөнүн. Бирок биз сүйлөшүп, мына комитеттин төрайымы турат бул жерде. Биринчи окууда биз азыр концепциясын өткөрүшүбүз керек да. Экинчи окууда эки мыйзамды долбоорун бириктирип туруп, бир мыйзам долбоорун алып келебиз. Мына ошентип биз макулдаштык. Бир мыйзам долбоор болот, бир мыйзам долбоор.
Бирок ага чейин биринчи окуудан өткөрүшүбүз керекпи? Мына ошондой да регламенттин талабы ошондой болуп атпайбы? Туура, Улукбек Зулукбарович, биз деген Болбосо биз муну 15 күн мурун эле өткөргөнбүз комитеттен. мен жооп берип Ошол бир алып чыгалы деп күтүп отурдук да. Регламент талабын жакшы айтты өзү, Жанар Кубанычевич. Бирин четке кагып, бирин караш керек. Же болбосо ошол жерде эле карап туруп бир мыйзамга бириктириш керек болчу. Маселе концепциясы экөөнүкү туура келет деген дагы турат. Улукбек Зулукбарович, муну биз кайра комитетке алып бара албайбыз. Муну только күн тартибине алып кое алабыз. Болду. Мен ошо четке кагышыбыз керек. мен экинчи окуудан болсо, биз анда комитетке кайта комитеттин режиминде кайрысак болот. Мен түшүнүп турам. Демилгечи 27 депутат бул коллегалардын оюн сыйлайм. Бирок бул жерде балдарга билим берүүнү биз жөнөкөй мыйзам катары карабайлы. Нурбек Өрбекович, билим берүү боюнча маселени талкуулап биз могул июлдагы жанагы эл менен жолугушууга чыкканга чейин бүтүрүшүбүз керек да, үлгүрүшүбүз керек да. Азыр биз кайтарсак бир жума эмне үчүн кайтарабыз? Конкреттүү негиз жок болуп атпайбы? Эки мыйзам долбоору турат, суроолорду бергенде биз жооп берели. Жөн эле эми кайтара берсек болбойт да, Нурбек Өрбекович. Мен кайтара албайт деп атам. Кайтара албайм. Кайтара албайт. Регламент жол бербейт кайтарганга биринчи окуудан. Туура. Ошону айтып атам мен. Туура, биринчи окууда, экинчи окууда бириктирип алып келебиз да, биз бир топ жылдан бери эле ошентип келе атпайбызбы? Регламентте эле жазылган ошондой да. Туура. Анан эми жөн эле мындай кайтара беребизби? Карап, биринчи окууда жактырып бериңиздер, урматтуу кесиптештер, өтүнүч силерден. Силерден чоң өтүнүч. Экинчи окууга анан алып келели. Биргелешкен бир эле долбоор алып келебиз. Мына ошентип министрлик дагы, министрлер кабинети дагы, жогорку кеңештин демилгечилери дагы ошого макул. Андан көрө суроолорго чек коюп коюңуздар, сураныч. Суроолорго чек коюп бериңиздер. Биринчи микрофон. Ким сунуштап коет? Биринчи микрофонду күйүп берсең. Сүйлөй бериңиз. Сүйлөй берейинби? Нарматтуу ата журт Кыргызстан, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мамлекетте элге билим берүү тармагы менен медицина талкалангандан кийин мамлекеттин жашашы дагы, сакталышы дагы кыйын болуп калат. Азыр элге билим берүү боюнча мыйзамдын эки долбоору жөнүндө ичинде эмнеси бар экенин билбей туруп, үстүрттөн концепциясын кабыл алайлы деп, кийин биргелешкен кандай долбоор келерин каяктан билесиңер? Бул жөнөкөй мыйзам эмес. Болгондо дагы Казакстанды мисал кылып айтып атасыңар, баяндамачылар. Казакстан ошо лицензияны алып коюп, балдар бакчасын санын көбөйтөмүн деп, тобокелчиликке салып алып, бүгүн кайра лицензияны киргизе албай шашысы кетип атат мыйзамына. Ошол жердеги балдардын кордолгондору, укуктары тебеленгени, каалаган билими жок, элге билим берүү тармагы боюнча билими жок, балдарды тарбиялаганга эч кандай аң сезими толук жетишпеген адамдар иштеп, бүгүнкү күндө балдардын укугу тебеленгендери кандай мисалдар жүрүп атат? Интернетке кирип көргүлөчү, канча мисалдар жүрөт. Ошондуктан бул жерден биз регламент өз жолунда, реалдуу жашоодогу тарыхка кайрылгыла. Мен ошо педагогикалык тармакты жакшы билген, учурунда мектептин да директору болуп, мугалимде болуп, ошол тармакты көзөмөлдөп жүргөн идеологиялык кызматкер катары кес айта алам. Өмүрүндө мамлекеттик элге билим берүү тармагында иштебеген, түшүнүгү жок адамдар өткөрүп берип атат көп жерде. Эми айтсаң туура эмес болуп калат. Ошондуктан мен конкреттүү түрдө сунуш берем. Ошол элге билим берүү министрлиги дагы, сунуш кылган депутаттар дагы күн тартибинен алып туруп, биргелештирип, бир концепцияга дагы бирге немени алып келгиле. Себеби биринчи окуудан комитеттен өткөн экөө тең. Ошондо дагы ушундай сөз менен өттү. Ошол жерде дагы мен бызылдап жаманаттуу болуп атам. Ошон үчүн биз эртеңки күндөгү балдардын тагдырына тамаша кылып талкалаганга жол бербейлик айнанайындар. Жөн эле тобокелчиликке салып бириктиргиле деп, биздин депутаттардын демилгеси бар экен деп. Азыр мен министрдин орун басарына суроо берейин эле, жооп бере албайт. Кайсыл статьяларыңды депутаттык группа өткөрбөй атат, кабыл албай атат десек, мына 26-чы, 27-чи статьялар боюнча айтыңызчы. 3-чү статья боюнча айтыңызчы, дал келеби экен. Балдардын жоопкерчилиги деген нерсе бар. Бул жерден ошон үчүн мен конкреттүү сунушум кайтарып күн тартибинен алсын дагы, ошол түзүлгөн эки тараптуу жумушчу топ иштеп чыгып, бир долбоорду алып келсин, анан ошону талкуулайлык. Азыр эмне бар экенин билбей туруп кантип талкуулайсыңар? Мисалы, өкмөттүн заключениясын караңыз. Жогорку кеңештен барган мыйзамга
өкмөттүн заключениясын таптакыр башка талаптарды коюп атат. Ал Нурбек Нурбекович, Рахмат. кыска жооп берип койсом болобу? Мен Кыска жооп берип коюн. жооп бериңиз. Өкмөттүн заключениясында так ошентип жазылып турат. Жогорку кеңештин депутаттары менен бул билим берүү министрлигинин мыйзамы бириктирилсин деп. Экинчиден, Казакстанда эмне үчүн кайра ушул маселени киргизебиз деген бир эки сөз болду. Анткени 90%дан ашты бала бакчага камсыздоо. Биз ушу 60% жеткирип алалычы балдарды камсыздоону. Ошондо кайра мыйзамды алып кирип оңдоп коебуз. 24% азыр бала бакча менен камсыздоо. Эми ушуга кантип каршы чыгабыз? Кантип каршы чыгабыз буга? 50% жеткирип алалычы кайра мыйзамды алып кирели анда. Контролдой берели, анан справка алып келип 14 жерден уруксат кагаз алып келет экен. 14 жерден. Бала бакча ачам деген бир аракет кылып көргүлөгөн азыр. 14 жерден алып кел дейт. Эми ошонун ичине бюрократиялык эмелерди жеңилдетишибиз керек да. Казакстан 90% жеткирип койгондон кийин болду эми маселе жок деп киргизем деген демилгелер болуптур. А биз 60-га же 50-ге жеткирип алган, анан киргизе беребиз. Урматтуу депутаттар, эми чыкпасаңыздар мындай да. Экөөнү тең биз кабыл алып беришибиз керек, или экөөнү тең четке кагыш керек, или бирөөнү өткөзүш керек, бирөөнү өткөзбөш керек. Башка вариант жок бу жерден. Биз күн тартибине алып койдук, дальше эмне болот? Комитетке кайрып бере албайбыз. Эми туура түшүнсөңөр, 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы? Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз деген объединенный редакцияны илип койгонбуз мониторинг. Ошону карасаңыздар, 3 күндөн бери эки мыйзамдын жумушчу топчулары иштеп жүргөн. Иштеп чыгышты. Сиздер ошо редакцияны көрсөңүздөр, анан кийин сунуштарыңыздар бар болсо берсеңиздер болот. Биз азыр ар бир мыйзамдын концепциясын эле жактырышыбыз керек, же четке кагышыбыз. Ооба, бул деген парламенттин угу палатадан чечилет. Объединенный редакциясын көрсөңүздөр, илинип турат мониторингде. Ошол жерден сиздер баарын кандай сунуштар болсо, кандай предложение, сын пикирлер болсо берсеңиздер болот. Туура. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мен ошол комитетке атайын барып кызыгып катышкам. Ошол маселе башталгандан аягына чейин. Ошондо сурандым эле комитеттин корутундусуна биздин пикирди жазып койсоңуздар деп. Мына билим берүү министрлиги катышкан, демилгечи депутаттар катышкан. Биз айттык, бир кодекс иштеп чыгышыбыз керек, орток, биримдиктүү болгон. Азыр эки тараптын кайсынысына кандай кылып мамиле кылышты билбей башкатып атат. Бириктирип эле эмгек кодекси кылып, август айына чейин деп айтканмын. Башта илгери педсовет деген өтөт эле, республикалык педагогикалык кеңешме өтөт эле. Ошол жерден мугалимдерди чакырып, керекпи 4 топ түзгүлө. Мектепке чейинки, мектеп жашындагы жогорку билим жана илим жөнүндө академияны алып. Анан кийин жакшынакай кылып жууруп күздө алып келбейсиздерби деген сунушту айткам мен ошо комитетте. Менимче каршы болгон эч ким болгон эмес. Дагы да кеч эмес. Ол жерде жогорудагы биздин кесиптештер айткандай кылып, дагы эле ушул маселени коелу, Нурбек мырза. Жогорку кеңештин токтомун бере коелу. Ушул демилгечилер, кызыктар депутаттар. Ошол билим берүү министрлиги, Илимдер академиясы жакшынакай кылып жууруп бир билим кодексин алып келсе, билим берүү. Биз ошондой тапшырма берип койсок болот. Ошондо эки тарабы тең өзүнүн алдыңкы деген идеяларын ошол кодекске киргизет. Менимче ушул жакшы болмок. Ага чейин августтагы пед кеңештин дагы жыйынтыктарын ошол жерден биринчи талкуу ошол жерден болуш керек мугалимдердин арасында. Менимче ушул дурус болмок. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Нурбек Нурбекович, урматтуу кесиптештер, суроо жоопко талкууга чек койсок кандай дейсиңер? Мен ошондой сунуш берет элем. Урматтуу депутаттар, эми чек коюу боюнча талкууга жооп суроого чек коюу боюнча сунуш келип түштү. Добушка коем, добуш бериңиздер. Нурбек Өмрөч, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Уруксат бересизби кыскача? Айтыңыз. Адахан Кимсанбаевич туура айтат.
комитеттин жыйынында сунуш берген. Урматтуу депутаттар, ошо эки мыйзам долбоорун бириктирип, бир эле долбоорду алып келбейсиңерби деп. Биз дал ошол адагы Кимсабай айткандай кылып, бириктирилген долбоорун иштеп чыгып, таблого ийилдик. Дал ошол сунуштарды эске алып, ошол боюнча кылдык. Комитеттин чечими ошол боюнча бар. Рахмат. Макул 63, каршы 7, бары 70, катталды 84. Сунуш кабыл алынды. 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Менин оюм мен бул жерде азыр биз талаш тартыш болуп атат. Мына 24% балдар бакчага барып атат деп атабыз. Мен айылда иштеген киши катары айтайын. Ушул долбоор кирип калса, канчалаган Россияда жүргөн жарандарыбыз өзүнүн үйүн бергенге даяр да. Үйлөрүн берип уюштуруп, шу балдар бакчасы ачылып калса, менчик балдар бакчалары, буларга кичине шарт түзүлүп калса, анан балдарыбыз кичине шу балдар бакчасына барса деп. Мына азыр барыңыздар, айылдарда электрондуу очередте канча деген очеред турат. Аны киргизиш үчүн коррупциялык элементтер пайда болуп атат. Аны бардыгын биз эми айтпай атабыз, бирок турмуш өзү көрсөтүп атат. Балдарды азыр 1800 бала бакча жетпей атат. Орточо эсеп менен эгер 50 миллиондон эле балдар бакчасында бир бала бакчага кетсе, 1 миллиарддан ашык доллар акча кетет. 90 миллиард сом кетет. Аны биз мамлекет канча жылда курабыз? Мына быйылкы жылы канча сунуш бердик айылдарыбызга балдар бакчаларын куруп бериңиздер деп. Бирөө да өткөн жок. Себеби айттык, өтпөгөн мурдагы бүтпөгөн мектептерди бүтүрүп алайлы деп. Анан биз канча жыл күтүшүбүз керек? 30 жылбы, 40 жылбы? Азыр 1800 балдар бакчасын куруу үчүн бүгүнкү күндөгү талап. Эми эртең 5 жыл, 10 жылдан кийин бул талап дагы күчөйт. Дагы балдарыбыз Кудайга шүгүр, азыр 7 миллион болсок, 5 жылдан кийин 8 миллион болобуз. Балдарыбыз дагы көбөйөт. Анан биз күтүп отура берсек, бул маселе чечилбейт. Ошондуктан урматтуу кесиптештерди айтат элем, мына азыр талкууларга биз Ош шаарында да болгонбуз, Араванда болгонбуз, жерде болдук, Бишкекте болдук. Ошондо да ушул талкууларды айтып, биз балдарга мүмкүнчүлүктү жаратайлы, окуу, туура, билим деңгээли түшүп кетти. Ошо билим деңгээлин көтөрүштү кимде? Ошо биз шарт түзүп берсек, анан көтөрүлөт. Мен эми урматтуу кесиптештерге айтат элем, ушул азыр биринчи окууда эки колдоп берели мыйзамды. Андан кийин экинчи окууга келгенде бириктирип алып келебиз. Бул талкуу мына 1,5 жылдан бери болуп атат. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, Нурбек Өрмөкүч. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору бүгүн эле пайда болуп калган жок да. 1,5 жылдан бери мынайки атайын жумушчу топ түзүлгөн. 30га жакын депутаттар демилгөөчү болуп баратат. Ана 1,5 жылдын ичинде бир мындай кагаз жүзүндө, ооз эки жүзүндө мындай бир сунуш бербей коюп туруп, ана ушул жерге жакшынакай өтө турган мыйзамга келип тоскоолдук кылган бул өтө туура эмес көрүнүш. Бул мыйзам долбоорунда бир саясат жок. Болгон ошол жана бюрократия деген сөздү чекке кагуу дегенде бир демилге. Мына өкмөт тараптан бүт колдоп атат, мына ички иштер министрлигинен баштап каржы министрине чейин баарды колдоп атат. Ана ол жерден бирибизге тоскоолдук кылганыбыз бул өтө туура эмес көрүнүш болуп атат да. Сунуштарыңыздар болсо мынакей экинчи окуу болот. Экинчи окууда бериңиздер кагаз жүзүндө. Кандай айтсаңыздар ошондо киргизебиз. Нурбек Өрмөкүч, азыр добушка эле коюп берип койбойсузбу? Полемика кылбайчы. Рахмат. Жок, кантип коюп берем, биякта суроо бере турганда жазылып турса мен. Жок, чекте койбодукпу, Нурбек Өрмөкүч? Чекте коюлбадыбы? Ошо менен кыскартып эле добушка өтпөйлүбү? Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Жок, чек коюу боюнча алып салуу деген айткан жок. Чек коюу боюнча эме сунушун берип атат. Мен чек койгонго сунушун кабыл алдым. Урматтуу төрага, биз эмнени талашып атканыбызды өзүбүз түшүнбөй атабыз. Бирибизден бирибиз акылдуу болуп эле жатып калдык да. Бул мыйзамга каршы болгон эч ким жок. Бул мыйзамга каршылык жок. Бул эки түрдүү варианттагы долбоор келип атат, бир эле тема боюнча. Ошонун экөөнү бириктирүү жөнүндө сөз болуп атат. Максаты эл агартуу тармагы боюнча болуп аткан үчүн. Бул жерде бир гана талаш жарата турган маселе, эл агартуу тармагындагы сунуш кылынган маселелер азыр бириктирилген вариантка дагы кирбей калып атат. Бул жерде менин жүрөгүмдө өткөн жанагы
сырттан келген каржылангандардын варианты менен кирип кетип атат. Мен аны мен мисал үчүн Кыргыздын патриот кызы катары, мен эне катары эртең күнү мен балдардын билим берүү тармагынын талкаланышына жол бергим келбейт. Ошондуктан бул жерден эл агартуу министринин орун басары көлөкөсүнөн коркуп чыгыпай айта албай аткан болсо, мен корксом коркпой эле айтайын. Мейли мени кандай жазана кылсаңар ошондой кылгыла. Бирок бул жерде сиз ачык айтышыңыз керек да. Лицензияга эмнече жармашасыңар? Ошо лицензиянын аркасынан көзөмөл болот, тартип болот, ачыктык болот, жоопкерчилик болот. Ошол эле мезгилде ким балдарга тарбия бере тургандыгы анык болот, колуңарда так маалымат болот, отчетность болот лицензиянын эсебинен. Болгону лицензия бере турган өмүр бою 10 жылдап келаткан жанагы коррупционер, чирип калган лицензияны саткан бюрократтарды тазалаш керек, кадрларды. Башка жол жок бул жерде. Лицензия болбосо силерден көзөмөл колдон кетет, контроль колдон кетет, кыргызча башкарасыңар кабарлоо деп. Лицензиянын мааниси өтө чоң бул жерде. Лицензия болуш керек бул. Жок болгондо болбойт. 90% Казакстан кылып тур, бизде 90га жетип алайлы, 24төн деле кыйкыра бербегиле. Эгерде силер ошол коррупцияны жок кылып, лицензия сатканды жок кылып, бюрократ, коррупционер кадрлардан кутулуп, тазалап, бүт тартип боюнча мыйзам иштей турган кылып койсоңор, бизде деле десаттар тез эле ачылат, адамдарга укук берип койсоңор. Анан өзүбүз жеңилдетилген жагдайга шарт түзбөй туруп эле башка жол менен десатты көбөйтөбүз деген бул туура эмес. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул жерде талаш тартыштын да кереги жок. Элементардык эле нерсе. Эки демөөрчү болгон топ эки долбоорду бириктирип туруп алып чыга берсин. Ошо бириктирип сайтка койдук деп атпайбы Жанар мырза? Ошону алып келгиле, бир жума күн тартибинен алып тургула дагы. Каршы чыккан эч ким жок бул жерде. Башаламандык орун алат, лицензияны жок кылсаңар. Андан көрө тазалыкты, тартипти орун кылыш. Мен сизге сунуш бердим го, күн тартибинен алып турууну колго салың деп. Мындайда. Сиз эми ар бириңиздер эле кайра-кайра айтылып атасыңар да, бул токтому бар экен, токтом турат, карап койбойсуздар ошону. Экөөнү бириктирүү боюнча, ошол токтомду эле добушка коебуз, болду. Экөөнү бириктирип, анан кийин эмеге кетиребиз, комитетке. Мага токтомду чыгарып келип бергилечи. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, эки концепция боюнча айтылган комментарийлер жана сунуштар өтө жүйөлүү. Мен баарыңыздарга кошулам. Туура айтып атасыздар. Бирок объективдүү түрдө маалымат берейин десем, бул маселе боюнча 1,5 жылдан бери ушул маселе менен алектенип жүрөбүз. Мен депутаттардын ушул башынан баштап арасында мен болдум. Ушул жерде Гүлнара Каликова эми отурат. Алардын коому менен биз башынан баштап иштей баштаганбыз. Жакшы билесиздер, ушул жерде билим берүү министринин ордуна 3 талапкер менен биз сүйлөшкөнбүз. Ар бирөөгө сын пикирлерибизди айттык. Кандай, кайсы жерде өгөгүлүү маселелер чыгып атат, эмне кылыш керек, реформаларды алып барыш керек. Ар бир келген министр өз моюна алып, биз реформаларды жасайбыз деп, бирок учурда 3-чү министр келди. Эгер ушул маселени биз калтырып койсок, менимче маселе жылбайт. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, чоң сураныч. Азыр эки концепция комитет аркылуу өттү. Комитеттин сунушу биринчи окууда өтсүн, экинчи окууга карата бул эки концепцияны биз бириктирип, сиздер менен чогуу, эгер жүйөлүү сунуштар бар болсо, ушуну эске алып, экинчи окууга карата биз оңдолор киргизе алабыз. Бул эки концепция боюнча жеке тармакта иштеп аткан мектептердин өкүлдөрү катышкан, бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрү бар эле. Билим берүү министрлиги өз убагында комиссияны түзүп, ушул комиссиянын төрагасынын орун басары катары мен иштечүмүн. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, ушул боюнча ушул эки концепциянын үстүндө бардыгы иштечү. Биз региондорду кыдырып, ошол жакта мугалимдер менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Бул эки мыйзамдын долбоору түп тамырына чейин иштеп чыгылган. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, сураныч, азыр биринчи окууда өтсүн. Комитет тиешелүү сунуш чечимди чыгарды. Экинчи окууга карата биз чогуу сиздер менен өзгөрүүлөр жагынан иштейбиз. Рахмат чоң.
урматтуу депутаттар, чыкпаңыздар, мен болду бербейм менчи. Эмнени айтып атасыңар, мен түшүнгөн жокмун. Баарыбыз бир эле эмнени айтып атасыңар да, мына буякта токтом турат. Суроо жоопту токтотолу. Андан кийин мына комитеттин төрайымына берели, төрайым окусун, болду, ошо менен эле токтом менен бүтөт уже. Экөөнү бир кошуп беребиз. Бешинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Биз да азыр эле сиз айта турган сунушту айталы дегенбиз. Урматтуу депутаттар, баарыңыздар көңүл бурсаңыздар, чындап эле бүгүнкү азыркы биз талаша турган маселеде биринчи окуудан маселе чечилбейт. Азыр токтом окулсун. Токтом окулгандан кийин эки мыйзам бириктирилгенге добуш берели дагы экинчи окуудан анан талкууларды, сунуштарды бере берели. Туурабы? Азыр менин сунушум урматтуу төрага, суроо жоопту талкууну алып коюуну добушка коюп берип коесузбу? Суроо жооп талкууну алып коелу. Мен буга чейин добушка коюп. Сиз макулсузбу? Суроо жоопту алып салганга. Анда суроо жоопту алып салалы, макулсуздар, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Суроо жоопту. Макул 74, каршы 6, баары 80, катталды 84. Сунуш кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, азыр комитеттин чечимин окуйт. Бул жана 7-чи маселе боюнча. Ана 8-чи маселе боюнча комитеттин чечимин окуйт. Токтомду да кошо окуп койсоңуздар, сразу добушка коебуз, ошо менен экөө бириктирилет. Анан комитеттен дальше иш алып бара бересиздер. Комитеттин корутундусун окуу үчүн социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбачаева Венера Калыбековна сөз сизде. Рахмат. Отурсаңыз азыр, биринчи микрофон. Ишеним фракциясы Ормонов. Урматтуу депутаттар, бул эң маанилүү мыйзамга ушундай жеңил мамиле кылганыңар туура эмес. Эч болсо суроо жооп берип тактап коюш керек болчу, эки мыйзамдын эмне айырмачылыгы бар бардыгын. Чек койдук, макул дедик, эми келип да суроо жок, давай талкуусу жок кабыл алып берилип атасыңар. Бул кандай мамиле бул? Өзүңөрдүн балдарыңардын билим берүүсүнө, өзүңөрдүн неберелериңердин билим берүүсүнө мамиле кылтасыңар балдар, депутаттар. Рахмат, Венера Калыбековна, анда 7-чи маселе боюнча корутундусун окуп коюңуз. Рахмат. Эми сиз 2 жолу чыктыңыз, мен сизге бербейм. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биринчи мыйзам долбоор боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Акаев, Шакиев, Райымбачаева, Айдарбеков, Алимжанова, Жамгырчиев, Нурбаев, Алимжанов, Молдобекова, Түбенбаев, Режебалиев, Маматалиев, Чойбеков, Икрамов, Бакиров, Бекешев, Сулайманов, Исираилов, Кенжебаев, Токтошев, Самый Кожо, Алимбеков, Азыгалиев, Сурабалдиева, Исатбек кызы Аида, Айдарова, Маткеримов, Талиева, Мажитова, Сарбагышев, Атамбаев тарабынан демилгеленген билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Акаев, Шакиев, Райымбачаева, Айдарбеков, Алимжанова, Жамгырчиев. Мен азыр токтоңуз, силер биринчи 7-чи маселенин корутундусун окудуңузбу? Ооба. Аппарат каттоону ачыңыздар. Добуш берип болот, урматтуу депутаттар. 84 депутат каттоодон өттү, каттоону жабыңыз. Ачыңыз каттоону. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы 10, баары 83, катталды 84. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды.
8-чи маселе боюнча корутундусун окуп коюңуз. Токтомду кошо окуп коюңуз жана бириктирилген боюнча. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Экинчи мыйзам долбоору боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров тарабынан демилгеленген билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Токтом Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Акаев, Шакиев, Раимбачаева, Айдарбеков, Алимжанова, Жамгырчиев, Нурбаев, Алимжанов, Молдобекова, Түменбаев, Раджабалиев, Маматалиев, Чойбеков, Икрамов, Бакиров, Бекешев, Сулайманов, Исраилов, Кенжебаев, Токтошев, Самый Кожо, Алимбеков, Азыгалиев, Сурабалдиева, Исатбек кызы Аида, Айдарова, Маткеримов, Талиева, Мажитова, Сарыбагышев, Атамбаев тарабынан демилгеленген билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров тарабынан демилгеленген билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору менен бириктирилсин. Рахмат, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун аппарат таблону ачып коюңуздар. Каттоону ачып коюңуздар. Каттоодон 84 депутат каттоonu өттү, каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы 8, баары 81, катталды 84. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Бешинчи микрофон. Аппарат. Чоң рахмат. Кыска эле сөз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Рахмат сиздерге. Урматтуу депутаттар, анда кийинки маселени карайбыз.